Арбаңыздар ырдактуу асыл кеч көрөрманым. Кыргызстандын аймагында жагымдуу жаңылыктар менен бир гана не жаңылык долбоору тааныштырат. Кызматыңыздарда Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айзада Гүйөтөй Байтканова. Чында ачыш керек. Эфирге ачыш керекпи? Кимге айтабыз эфирге айтпаганды? Канчадан бери эфирге айтып реклама кылып келатабыз? Бул жумуш, Азамат байке. Эртерээк кетсең калың алат элек да бизде акчаны. Эфирди баштайбыз анда. Не жаңылык берүүлөрүн улантат, кезекте социалдык сурамжылоо атайын сиздерге кичинекей бөбөктөрдөн даярдап койгонбуз. Тагыраак айтканда, Азамат байкенин кан досторунан. Юморист болуп кеттиң бе? Молодец. Өсүп атасың. Өсүш керек Айзада. Калп эмеспи? Чын. Кичинекей балдар сиздердин досуңуздар. Досторум чын эле. Мойнума алам, чын. Мурдун тешин чогултпой эле сүйлө мага. Монтпой эле сүйлө. Немен мурдума асылып калдыңыз? Сен мурдун тешиң менин карап монт отса асылам да. Качак отжимание деп атса. Анткен жок. Ошентип атпайбы, монт болду. Жапжашынакай эле. Көзүм жүрөгүм чүрүп баштады. Улантабыз. Баарыбыз эле кичинекей кезибизде апаларыбыз менен ээрчишип базарга барып мектепке кийчү кийимдерди алып көргөнбүз. Ал эми азыркы окуучулар мектепке кандай кийим алышты жана алган кийимдери аларга жактыбы же жаккан жокпу? Бүгүнкү сурамжылообуздан көрсөк болот. Мамаң сага жаккан кийимдерди алып бердиби же бул арзаныраак экен, ушуну кие бересиң деп алып бердиби? Өзүмө жаккандарды. Арзаныраактарын алып берген жок. Сен каалагандай кийиндиң, Ооба, тетраж ручканы дагы өзүм каалагандай алып берди. Жаккан кийимдерди, албетте жаккан кийимдерди алып берет. Ошо? Өзүмө жаккан кийимдерди кийем. Жаккан кийимдерди алып берип атат. Сен каалаган кийимдер эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мага алар деген мамам швеяда иштейт. Алар тиккенде ошолор тигишет, ошондойлор жагат. Ата-энеме дагы өзүмө дагы жаккан кийимдерди кийем. Ата-энем алып бергендер. Ата-энеме жаккан кийимдерди кийем. Боло берет да. Апам экөөбүздүн кызыбыз билле ошо. Экөөбүз бирдене тандап алып атабыз. Мен үйдөгүлөргө жаккан кийимди алдым. Көк шим, белый рубашка. Белый рубашка керектечи? Көркүлөрдү ушу арзан экен деп алып берди, анан жаккандарымды деле алып берди. Көбүнчөсү жаккандарбы же көбүнчөсү арзаныраактарбы? Көбүнчө арзан. Арзан айткан, а мен болсо жок, аны алып бөлүп коюнчу, мурт көрүнүп калам дегем. Ошол арзаныраак алынган кийимдер сага жактыбы? Кичине жакты. Кичине жакпай калды. Эмнеси жаккан жок? Неме кийип жүргөндө чандар жабыша берет экен. Апам өзүнүн жаккан кийимин алып койду. Апаң жаккан кийим алып берип койдубу? Сага жакканчы? Мага жаккан мындай деле анча деле жакпайт мага. Эмнеге анын акчасы жакпай калдыбы? Жок. Кымбат болуп калдыбы? Жашообуздун эң эле алдыңкы жана идеалдуу стилисттерибиздин бири бул биздин апаларыбыз. Анткени бир гана апаларыбыз жарашыктуу, ошол эле учурда сапаттуу жана 2-3 жыл алдыга кие турган кийимдерди сатып бере алышат. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки репортаж тууралуу айта кетсек, дал ушул Кыргызстанды, өзгөчө Бишкекти көрккө бөлөй турган бомждар тууралуу болмокчу. Эмне үчүн бомждар Бишкекти көркөйлөйт? Кызык. Себеби дегенде мына бомждар карап турган Бишкекти карасаң, Бишкек аябай көрктүү көрүнөт да, салыштырма болчу. Ошо бомждар Бишкекти көрккө бөлөп атпайбы? Билбейм, мисалы силер деле кыздар менен свидание барганда, жанагыга страшный подружканы дейт болобу, чтобы силер сул көрүш үчүн. Ошондой эле сыяктуу да бул дагы. Билбейм, сизди түшүнгөн жокмун. Түшүнбөй элем. Не жаңылык долбоору ар дайым ачылбаган кызыктуу темаларды сиздерге сунуштап келет. Кезекте бомждар тууралуу кызыктуу репортаж болмокчу. Келиңиздер биргеликте көрөбүз. Мен түшүнбөй эле кой мен. Түшүнбөсөм түшүнбөдүм деп айтам да. Жок, түшүнбөсөм түшүнбөдүм деп айтам да. Эмне кайра монт отат мурдуң мага? Түшүнбөсөм түшүнбөдүм деп айтам. Мурдуң монт турбай эле кой, болду. Настроение жок бул. Меники деле жок, сиздики эле эмес. Шаар тургундарынын жашоосуна коркунуч алып келген нерселер тууралуу жана шаардагы кылмыштуулук тууралуу биз сурамжылоо жүргүзүп, дароо эле милиция кызматкерлерине жолуктук. Шаарда кылмыштуулук кандай байке? Шаарда жашоо аябай сонун болуп атат. Биз тургандачы элдер тып-тынч жашайт да. Айрыкча мына мен турганда. Коркунуч жок эч кандай. Баары сонун, баары жакшы эле. Шеф, тиги гүл кармалыптыр. Ким? Ти бомжда кайдагы акча болсун, бул кымбат баалуу гүл кармалыптыр. Урдап алды бир жерден, муну чыгармаш керек. Жүрчү сурап көрөлү. Жүз акырын бара эле.
Баягы деле ушуну бирөөнү кармаганбыз да. Moyu kayaktan aldın. Bunu satып алдым мен. Kaysı akçana sattı oldun? Топтоп алгам мен сатып. Sen uza oyladın bunu, uza oyladın. Мен эмне депутат менен мурдагандай. Aldavay jön жок be. Я албай элем, эмне депутат менен алдагандай. Gayra Gülcan'da ses buladı bu жерде. Эмнени уратасың? Эмне урасың? Kayaktan aldın Gül'dü? Мен сүйгөнүм бар, свиданияга барам. Kaysı süygönün? Жүрөк деген болот адамдар чаканы дүккүлдөйт да. Ошол дүккүлдөгөн жүрөк менен бир кызды сүйөм. Kaysı kız? Тапкам. Gevetin men kaysı kızsın? Мен деле чалам, эмне ишенбейсиңер, а? Kayaktan aldın Gül'dü? Сүйгөн красавицам бар да, мен башка көрүштүм азыр. Kayakta. Паркта күтүп атат мен. Jür, baskaç, uza aldın. Hakikaten boş gerek. Hakikat sen bizge öğretiyorsun. Kana merde pavrukta oturup dövelim Az sүйгөнүмө алып барам мен. Kaçattın işleri Кийинге карап мамиле кыласыңар. Sen aldı atasın. Азыр мына жаныма алып келем мен. Кана жан сүйгөнүм. Алтыны. Tolbayı karma. Karma. Tolbayı. Gözüme budağın yok mu bundan? Budağın yok mu? Niye kaçarsın? Keşke kaçarsın aşağıda kıdırsın. Korksan. Seni kulak geç girdi, geç. Geç. Boş işte. Kaçattın işleri. Tolbayı. Olsun ben tekçe. Bular jöndönjön kaçkan yok. Sumkasında bir dese var. Sumkan pişme. Hey, bu ne bu? Bu Kayaktan aldın. Satı aldım ben. Kayaktan aldın. Baklavaşka satı aldım. Satı aldım da yok. Dağım ne var bak. Hey, bunu kayaktan aldın var bu. Hey, moğa toşta akçanar jetmez. Ne jetmez? Bir sonunda sırap satı aldım. Gördün mü ya? Belki bugün bizke romantika. Swidaniye bizde. Ayıp koymayız var bana. Bunu da sıvı. Sen adam işte. Biz de adamız, bize de normal iş. Hey, kaçma, ayıp koymayız var bana. Geç gel. Sola. Altın. Hey, şurada taşat Kim düşün. bu kapı? Pilav kaç. Burada aldım ya. Burada ancak sen oradan. Men жүрөгүм oradan. Tolbayı. Et bas. Taşat düşündüler şef. Yaşlap karayım yok mu? Pastayla aldın. Çıkap dur çek. Bayke. Tetiler armağı açı. Yok. Ben magazinde büt barın çıkaratkan tetiler şampanski men hemen uğrap ketти Bayke. Адам баласы сүйүү үчүн кандай гана нерселерге даяр. Бул сүйүшкөн сел-саякта романтикалык кече өткөрүүнү самап, бири-бирине белек алуу үчүн акча чогултса, ал акчалар жетпей калып, ушундай жолго барууну туура көрүштү. Ал эми колунда бар туруп, үйүндөгү жубайына белек алып барууну эмес, жада калса комплимент айтып коюуну унутуп калгандар үчүн бул сел-саякты кылган кылмыш эмес, ойлогон ою үлгү болуп калды окшойт. Эрмек Таршиев, Не жаңылык. Программабызды улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Азамат байке, азыркы учурда 21-кылымда бардык продукцияны эгерде жарнамасы мыкты боло турган болсо, кандай учурда болбосун сатууга мүмкүнчүлүк болот экен? Демек рекламасы жакшы болсо любой товар өтөт экен, Ооба. Бирок эмнегедир айзадан товар өтпөй атат. Демек рекламасы начар. Айзадан биринчи сезондон бери рекламага кудаш. Күйөөгө эчтеке. Мен сизде эфирден айтпаңыз деп эдим беле. Реклама болбойт да, реклама керек болуп атат. Келиңиздер анда рекламалык бөлүккө көңүлүңүздөрдү булабыз. Булабыз. Көңүлдөрдү булуп жүрөр. Бурабыз. Бирок так сүйлөбөсүң, сен эч ким албайт да. Сиздин машинеңиз шаардын кооздугун бузуп жатабы? Машинеңиз башкалардын автоунааларынын жанында эски өтүктүн батегиндей болуп калдыбы? Машинеңиздин бир дагы жери таза болбой жатабы? Машина жуучу жайлардын эң арзаны жана эң жакшысы сизди күтүп жатат. Автомойка Братишка. Машинеңиздин тазалыгы биздин жумушубуз. Братишка. Машинеңиздин ар бир кычыгына чейин тазалап чыгабыз. Братишка. Биздин унаа жуучу жайдын баалары өзгөчө валютада. Братишка унаа жуучу жайы. Биздин жаш братишкалар машинеңизди өзүнүн жүрөгүндөй таптаза кылып жууп берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр маданият жаңылыктарына кезек бермекчибиз. Көңүлүңүздөрдү бурабыз. Не жаңылык телеберүүсүндө кино, музыка, театр жана маданият жаңылыктары. Бишкек шаарында октябрдын 20-ларында, Цумчактарда саат 6:07-лерде кыргызчылык фестивалы өтөт эмеш. Бул фестивалдын ачылышына өкмөт башчыларынан бирөө келсе келди, келбесе жок. Бул фестивалдын уюштуруучусу эртең келем деген бойдон дайыны жок.
Ал эми демөөрчүсү кайра чалам деген бойдон чалган жок. Бакай ата конушундагы Анар көчөсүнүн 17-үйүндө Сталбек Байкенин үй тоюнда быйыл ким президент болот аттуу чоң форум өтмөкчү. Бул жыйындын уюштуруучусу жесе дагы иштеп жесин деген сөздүн автору Токтамаметов Маамы Байке. Башкы өнөктөш, дүкөнгө чуркап турган жаш бала. Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Шекафтар айылынын Рыспеков көчөсүнүн 5-үйүндө Чорный касса аттуу алтын жана күмүш буюмдарынын көргөзмөсү өтөт. Атайын чакырылган конок Россияда иштеп келген Гүлмайрам эже. Бул көргөзмөнүн уюштуруучусу Швия иштетем деп кредитин төлөй албай калган эже. Ал эми кеченин демөөрчүсү ломбард иштеткен Алтынбек Байке. Испания өлкөсүнөн Борбору Мадрид шаарындагы Сантьяго Бернабеу стадионунда Криштиано Роналдонун Ай бутум аттуу театралдаштырылган спектакли өтмөкчү. Аны колдоп талаалаш достору Неймар да Сильва, Серхио Рамос жана Давид Луистин келиши күтүлүүдө. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде абдан бир жакшы сүйүнчүбүз бар. Кыргызстандын ичинде чемпион болгон кызыбыз Кудай буйрса Азияга жолдомо алды. Бирок кайсыл түрү боюнча аны өзүңүздөр азыр кененирээк көрүп аласыздар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бардык кыргыз элибизге куттуу болсун дейбиз. Дагы келиңиздер, репортажга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эгерде Азияны барып утуп келсе, мамлекет тарабынан ушул кызга 4 бөлмөлүү квартира берилет экен. Чын элеби? Берилчү элем, жөлүндө тамашалап атам да мен. Чынабы анда? Акыркы жылдары Кыргызстанда киберспорт аябай эле өнүгүп баратат. Эске сала кетсек, кыргызстандык мекендештерибиз дүйнөлүк биринчиликте Dota 2 оюну боюнча 2-нчи орунга ээ болушкан. Мындай турнирлер жана чемпионаттар жыл сайын өткөрүлүп, бүгүнкү күнүндө кыргызстандык мекендешибиз өзүнүн жеңиши менен бизди сүйүндүрүп жаткан учуру. Оюнду уюштурган себеби азыр өзүңөр көрүп атасыңар, жаштар бузулуп кетти. Көчөгө чыгып кетти, жумушу жок. Ошол жаштарды бир аз алаксыталы деп ушул оюнду уюштуруп атабыз мына бүгүн. Негизи эле Кыргызстандын жаман жагы менен көргөзбөй, бир жакшы жагы менен көргөзөлү деп атабыз да. Ошол негизи буюрса Азия чемпионатын өткөрөлү деп жатабыз. Ошол үмүтүбүз аябай чоң ушул спортсмендерден. Эме деп айтып калды. Ошол турнир болорун билет экен да пассианс ойнойсуң деп менден сурап, мен болсо өзүм үчүн эле ойнойм ооба деп ушинтип айтсам. Ошо турнирге барып келбейсиң деп сунуштап калды да, сен зарплатаңды көбөйтөм утсаң деп айтып атпайбы. Анан мен аябай сүйүнүп алып, эмне дерин билбей сүйүнүп атам дейчүмүн, бирок макул деп өзү сунуштап атса макул болуп барып койгом, ошо жөндөн жөн эле утуп алдым азыр. Өзүм негизи банкта бухгалтер болуп эле иштейм. Жөндөн жөн эле утуп алдым ошо оюнду аябай. Шефке рахмат. Негизи бухгалтердин көп эле ушинтип ойнойбу? Ойнойт о, негизи ойношот баары эле. Шефтерге анын укпасын ошо. Мен Нуризаны келгенде эле мыкты экенин байкадым, анын чымыны бар экен. Себеп дегенде классташтары, тең туштары, санаалаштары жазганды үйрөнүп атса, ал паг ойноп атпайбы. Мына. Ал башка сабактарынан да мага качып келип ойночу мурдачы. Жаман көрчүм, бар кет дечим. Анан көрсө, ал жеңип алыптыр бир жерденчи. Мына мен анын агайымын. Эми сыймыктанып атам. Киберспорт деген аталышта компьютердик оюндар боюнча чемпионаттар официалдуу түрдө 2001-жылдан баштап өткөрүлүп келет. Ал эми Кыргызстанда бул нерсе акыркы 3-4 жыл ичинде аябай катуу өнүгө баштады. Кыргызстандын атын киберспорт аркылуу дүйнөгө таанытам жана чемпион деген атка жеткирем деген мекендештерибизге ийгилик каалап, Эрмек Ташиев, не жаңылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Кыргызстанда эмне көп десеңиздер, тамада көп, такси көп жана ырчы көп. Мына ошондой нерселер көбөйүп кетпеш үчүн көзөмөл жүргүзүш керек. Көзөмөлдөрдүн бири азыр ырчылар арасында фонограмма менен ырдаган ырчыларга рейд жүрүп атат. Ошол тууралуу кененирээк маалымат алыңыздар. Келиңиздер анда биргеликте чогуу көрөбүз. Жана ТВ кайгылдын сыяктуу эле, бирок ырчыларга да фонограмма ырдап аткан жерден камера тартып алып, аябай жаман кылат да. Азыр жада калса иттер фонограмма менен үрүп калыптыр да. Кыйраттысың. Кызыл күйө тартып окшойсуң. Бул жашыруун жерде мыйзамга каршы фонограмма менен ырдаган адамдар бар. Ошолорду силердин көзүңөрчө аз чогуу кармайбыз. Бизди байкап калбаш үчүн атайын гражданский болуп кийинип алдык. Болуп жаткан окуянын баарын аз толбой экөөбүз жашыруун камерага эч кимге байкатпай тартып алабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин заведениеден сиздерге бекер коктейль берилет. Чалап жок бучомуз? Жок. Шороч? Шоро да жок. Эмне келип алдык да? Иче бербейсиң бекер болгондон.
Sizchi, çay, ko'p çay zakaz qilaymi? Yo'q, men ichmayman. Мына Толбай ул биз издеп жүргөн фонограмма менен ырдаган ырчылар ушулар. Азыр барып акырын кармап баштай берсе болот. Maestro música. Толбай ул. Толбай ул. Акырынчы. Сен 10 күнүңдөн 1 күнүң ачыла элек бала экенсиң. Фонограмма менен колдонуп жүргөнгөрү канча жыл болду? Быйыл Кудай буйрса 2 жыл толгон турат байке. Шоу концертке сиз да чыкпайсыз, бардык көрөрмандарыбыз да чыкабыз, келип кетти байке. Не болуп баштадыңар эле муну? Тойго барып эле бир куплет ырдап кой деген ырдап койдум эле. Нормальный сүйлөчү, кичине адамга окшоп. Бир куплеттен башталган баары байке. Анан ошентип уланып кетти азыр фонограммасы такыр жашай албайм байке. Кана калган экөө? Толбай ул билет. Кана тигилер? Толбай ул. Качып кетти. Каяка качып кетти? Сен ошолордун артынан чуркап барып кармабайсың. Короче, сен камаласың. 7 жылга камаласың. Байке, камалбай, кака камалам байке? Сен консерваторияга камаласың. Сен о жакта нормальный эл артист болуп чыгасың. Байке, туксуз түшүндүрөйүн. Байке, болбойт аяка, мен искусство адам болбошум керек. Чыныгы таланттар бааланбайт, билесизби байке? Мен той бизнесте жүрө элейинчи байке. Акча табышым керек. Башты ортпачы. Камаласың дедим, камаласың. Чын байке, Башын ортпа. Сүйлөшөлү да. Басын ортпа. Жүр. Акча берем байке. Тойдун заказын сизге берем байке. Чын байке. Бул фонограммачы ар бириңиздердин тоюңуздарда пайда болуп калышы мүмкүн. Өзгөчө белгилери: жалтырак костюм кийип, чачын келде болот. Тойдо отурган коноктор кол чаппай калса, кана барбызбы деп кыйкырып турат. Бою 180 см, салмагы 70 кг. Бул кылмышкерди көрүп калсаңыздар, сөзсүз түрдө чалыңыздар. 0700 800 454 0700 800 454. Мына ошентип не жаңылык программабыз соңуна чыкты. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар, жакшы туруңуздар, оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Кыскасы баары жакшы болсун. Эмки эфирде көрүшкөнгө чейин. Ар жуманын жума күнү НТС телеканалында не жаңылык долбоору сиздерге позитивдүү маанай тартуулайт. Кызматыңыздарда Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айжа да болду. Толук эле айтып койсоңуз деле болмок. Ушундай көрө албас, кыргыздын негизи көрө албастыгы жаман да. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Фамилияң бош турсун дейм да, баягы күйөө тийсең күйөөңүн фамилиясын аласың дегендей да. Ар дайым не Айта жаңылык бериш керек, айта бериш керек фамилиясын. Айча да Жамгырчиева, жакын арада күйөө тийбейт ошондуктан айта берейин. Айча да Жамгырчиева сиздер менен болду. көрүшкөнчө көңүл бурбаңыздар, сүйлөй берет. Жакшы туруңуздар. Ошо. Такыр сени күйөөгө Амандашканча. Жакшы туруңуздар. Биз менен болуңуздар. Маанайыңыздарды көтөрүп турабыз. Ушинтип какшана берсең сени бирөө алат дейин. Жогорку маанайды бир гана не жаңылык долбоорунда көрө аласыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кайыр. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келсе, биде баранда жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албай даже ушак чижеңе, биди кабарчылап чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз, жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин маанайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Не жаңылык, не жаңылык, маанайыңды көтөргүн баарын жактырып. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, бизди көрүп отургун күлүп аткырып.